Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Езжай. Дальше. Посмотри, вон она, крошка Сара. Тасманын башында эле Эдди Бериш аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал жеткирүү кызматында иштеп, бирок ушул жолу унаасы бузулуп калгандыктан унаа айдоочу жайдагы уста менен талашып жаткан болчу. Себеби Эддиде унаа оңдотууга акчасы жок болуп, уста болсо ага жинденип Эддинин унаасын бербей коет. Жыйынтыгында Эдди мектептеги кичинекей кызын алып кете албай калып, ал жөнүндө Эддинин ажырашып кеткен аялы да билип калат. Эдди устага акчаңды кийин берем деп, бирок эч эле ишендире албай койгондон кийин эптеп амал көлөнүп уруш чыгарып жөнүш болуп эле ошол жерде турган капчыкты уурдап кетет. Көрсө каарманыбыз Эдди башынан эле уурлукка көнүп алганбы айтор, көчөдөн деле ар кайсы буюмдарга көзү түшүп, кантип уурдап кетсем экен деген ойлор келип жатты. Бир-эки таанышына да телефон чалып акча сурап көрүп, бирок көп адамдарга карыз болуп алдап жүргөндүктөн эч ким ага бир да тыйын бербей койду. Ушинтип эле күнүн өткөрүп жүргөн Эдди жанагы уурдап алган акчасына маңдайдан чыгып калган лотереялык билетти сатып ала салат. Андан арыда адатынча көчөлөрдү акмалап, бекилбей калып кеткен унаалар чыгып калабы деп ар кайсы унаанын эшиктерин тарткылап бара жатты. Бир кезде ага кызы телефон чалып, мени эмне үчүн мектептен алып кеткени келбей койдуң деп айтып жатса, Эдди ага келе албай калгандыгын түшүндүрүп берип жатып, бир кымбат баалуу унаага көзү түшүп калат. Каалганын кармагычын кармап тартып жиберип, унаанын ачык экендигин көрүп, кызына анан чалам деп телефонду өчүрөт да дароо эле тездик менен унаанын ичине кирип кетет. Сыртынан ичи көрүнбөй караңгылатылган унаадан каарманыбыз дароо эле баалуу буюмдарды, акча жана унаанын ачкычы бар бекен деп издей баштайт. Бирок бир баалуу көз айнектен башка эч нерсе таба албады. Сырттан кандайдыр бир адам унаага жакындап келе жатканын көрүп, унаанын ээси ушул окшойт деп ойлоп калат да эшикти ачып жиберейин деп, бирок унаанын бекилип калгандыгын билет. Ошондо эмне болгонун түшүнбөй арткы орундукка өтүп терезелерди сындырганга аракет кыла баштайт. Көрсө унаа толугу менен ого өтпөс болуп жасалганбы айтор, Эдди эч нерсе кыла албай койду. Унаанын ар кайсы баскычтарын баскылап баштаса, экран күйүп, кимдир бирөө телефон чала баштайт. Эдди болсо телефон чалууну албай арттан темир таап чыгып терезени сындырам деп аракетин уланта берди. Аны болсо унаада орнотулган камералар аркылуу кимдир бирөө аңдып жатканын көрөбүз. Эдди аракетин улантып жатып, каалганы сындыргандай болуп, бирок нары жагындагы калың темирди көрүп айласы түгөнөт. Ошол жерден колунда жарадарлап алып, тез жардамга чалмакчы болуп, бирок унаанын ичинде байланыш кармабайт экендигин түшүнөт. Жанагы экрандагы номер болсо тынымсыз чалуусун уланта берди. Акыры Эдди телефон чалууну кабыл алып, ал жактан сүйлөй баштаган адамга катуу кыйкырып орой сүйлөй баштайт. Белгисиз адам болсо Эддини отургучу аркылуу токко тартырып жиберет да эми сени мен башкарам, сен менин тузагыма түштүң деген сөздөрүн айтып, бул жерде ким бийлик жүргүзөрүн түшүндүрөт. Андан сырткары ал Эддиге буга чейин менин унаама 5 адам түшкөн, бирок бирөө дагы аман чыккан эмес деп кошумчалайт. Барына чексиз. Барына чексиз. Ошондо Эдди ал адам кое бербээрин түшүнүп, кол баштыгындагы тапанчасын алып чыгып айнекке атып жиберип, кызыгы аткан огу кайып келип өзүнүн бутуна тийип бакырып жатып калат. Бир аздан соң бир кыз унаага жакындап келип боёно баштаганда, Эдди канча кыйкырса да сыртка эч нерсе угулбай койду. Помогите! Помогите! Телефондогу адам Эддиге кайрадан сүйлөй баштап, силерге окшогон уурларды бийлик кармай албай жүрөт. Ошондуктан силерге шылуундарды мен өзүм капканга түшүрүүнү чечтим. Жазаңарды өзүм берем деп айтып, жана да уурлук кандай жаман нерсе экендиги жөнүндө айтып бере баштайт. Бирок Эдди бутунан аккан кандан улам алсырап эсин жоготуп, качан гана ал эсине келген кезде караңгы кирип кеткен болуп, Эддинин колу буту таңылып даарыланып калган болот. Курсагы ачып, баштыктарын аңтарып, бирок эч нерсе таба албай. Таң атканда чоочун адам кайра телефон чалып, Эдди телефон чалууну кабыл албаса деле чоочун адам өзү сүйлөй баштайт. Анда Эдди аны уккусу келбей дагы оройлоно баштаганда, чоочун адам аны кайрадан жазаламакчы болуп, бир жолу ток менен уруп, кондиционерди жандырып, жана да музыканын үнүн бийик чыгарып коет. Көрсө унаа жазалма интеллекттин жардамы менен аралыктан башкарылат экен. Ошентип кечке чейин убакыт өтүп, өтө үшүп жана музыкадан башы ооруп чыккан Эдди телефон чалган адамдан кылган оройлугу үчүн кечирим сурайт. Ошондо гана Эддиге тынчтык берилип уктап калды.
Эртеси ойгонгон каарманыбыз унаадан чыгуу үчүн дагы бир канча аракеттерди кылып көрүп, телефон чалган адам менен сүйлөшө баштайт. Эдди чоочун адамга эгер мен өлүп калсам сен соттолуп камалып кетесиң деп айтып коркутканга аракет кылып көрүп, бирок эч кандай жыйынтык көрө алган жок. Унаанын ээси болсо ага кээ бир өлкөлөрдө уурулук кылган адамдардын колун кесип салып жазалашат деп айтса, Эдди ага ишенбей. Унаанын ээси андан ары сөзүн улантып, азыр мен сенин жөнүндө маалыматтарды издейм. Эгер уурулук кылганың жөнүндө маалымат чыкпай калса, кое берип жиберем. А эгер кокус чыгып кала турган болсо, мен сенин манжаларыңды бирден кесмейинче кое бере албайм деп айтат. Албетте Эдди ага макул болбой кыйкырып жатып, телефон чалууну токтотуп салат. Положение жертвы. Во имя справедливости я прорежу свой путь. Ошондон тарта унаанын ээси кайрадан жазаларды берүүнү баштап, бул жолу унааны ысыта баштады. Ушуга чейин ачка болуп суусап жаткан Эдди эми ого бетер суусап баштап, унаанын ээсинен кайрадан кечирим сурап жалбара баштайт. Унаанын ээси кайра телефон чалып, аяп кеттиби Айтор унаанын ички температурасын калыбына келтирип, анан да орындуктун алдында катылган суу бар экендигин айтат. Аны укканда Эдди дароо эле издеп сууну таап чыгып ичип салат. Бир аз отурган Эдди баягы алган лотереялык билетин чиймелеп жатып каткыра баштайт. Унаа ээси андан эмне болгондугун сураса, Эдди ага $500 утуп алгандыгын айтып, бул менин унаамдын оңдоо акысына жетмек. Ушул акча жок, мен кызымды мектептен тосо албай калдым деп кошумчалап, ушундай ишке баргандыгы үчүн унаа ээсинен чындап кечирим сурай баштайт. Ошондо унаа ээси ага дагы ырайым кылып, кайсы жерде таттуу нандын катылып тургандыгын айтат. Дагы бир канча убакыт өтүп, унаа ээси сүйлөбөй калган кезде Эдди камераларды карап, кол жаңсап текшерип, унаанын ээси азыркы учурда аны көзөмөлдөбөй тургандыгын түшүнөт. Дароо эле унаанын алды жагынан байкап калган нерсесин сүрөткө тартып, кайсы жерде баардык электр системаларын өчүрүүчү баскыч тургандыгын болгойт. Эми ошону жулуп салайын деп аракет кылып жатканда, аны кайрадан ток уруп жиберип, унаанын ээси сүйлөй баштайт. Ал күнү да Эдди айласы кетип кечке отуруп, кечинде унаанын алдындагы баскычтарды баскылап жиберсе, унаа өзүнөн өзү эле от алып кетет. Эдди дароо эле сүйүнүп унаанын эшигин ачмакчы болуп, бирок такыр ача албайт. Жок дегенде унааны айдайын деп жылып жөнөгөндө, унаа ээси унаанын башкаруусун өзүнө алып, аралыктан башкара баштайт. Ал ар кайсы көчөлөргө айдап, көптөгөн түнкү кылмышкерлерди көрсөтүп, мына ушулардын айынан көп жакшы адамдар коркуп жашап жүрүшөт. Бийликтин болсо буларга алы жетпей жатат. Анын арасында сен да барсың деп эскертип, бир караңгы көчөгө унааны бурганда эле эки кылмышкер бир адамды уртокмокко алып жаткандыгы көрүнөт. Кылмышкер унааны көрүп качкандын ордуна белиндеги тапанчасын көрсөтүп турганда, унаа ээси мына буларың эч нерседен коркпойт, буларга башкача нерсе керек деп эле ошол кылмышкерди өлтүрө сүзөт да, качып жөнөгөн экинчи кылмышкерди кубалап баштайт. Эдди ал кылмышкерге ырайым кыл деп суранганда, унаа ээси болбой эле экинчи кылмышкерди да өлтүрүп салды. Вот же больной ублюдок! Ошондо гана Эдди унаанын ээсине баары бир экендигин түшүнүп, бул чириген бай адам айыкпас дартка кабылып, жакында өлө турган күнү жакындап калгандыгы жөнүндө түшүнүп калат. Унаа ээси болсо унааны андан ары өтө катуу айдап жөнөп, мындай ылдамдык менен бир нерсени сүзсө аман калбастыгын Эдди дагы түшүнүп турду. Унаа ээси Эддини бир топко чейин коркутуп, ары бери ойнотуп, акыры бийик имараттын башынан дароо токтогондо Эдди маңдайды сүзүп эсин жоготот. Эртең менен көзүн ачса, унаа бир мектептин жанында турган болот. Бир аздан соң эле ошол мектепке Эддинин кызы келе жаткандыгы көрүнөт. Ошондо унаа ээси Эддини кайрадан коркутууга өтүп, кичинекей кызды унаа менен кубалап эле сүзмөкчү боло баштайт. Эдди болсо унаа ээсинен жалынып суранып, акыры кызын сүзгөнү калганда өзүн өзү тапанча менен атып жиберет. Көрсө баягы күнү Эдди эсин жоготкондо, унаа ээси анын тапанчасынын окторунун баардыгын алып койгон болуп, жөн эле сынап койгон болуп, сен деле кызыңды жакшы көрөт экенсиң го, анда эмне үчүн ушуга чейин кызыңды жакшы карабай жүрөсүң деп баштайт. Эдди болсо абдан ачууланып, унаанын ичиндеги баардык камераларды жулуп салып, андан соң өзүн чындап өлтүрүүнү чечип, кызына акыркы сөздөрүн сүйлөп жатса эле, унаа токтоп турган жерге унаа ээси келип калды. Ал Эддини ток менен уруп, алсыздандырып, колдорун темирге бекиттирет да, Эддини кыйнап өлтүрүү үчүн шаймандарын унаага салып, ээн талааны көздөй эле айдап жөнөйт. Жарым жолдон Эдди унаа ээсинин максатын түшүнүп калган соң, аны аластып, ар нерсени сүйлөп жинине тие баштайт. Ошол эле учурда баягы анықтап койгон электр баскычын буту менен сууруп салганга аракетин кылып жатты. Бир кезде баскыч суурулуп, унаа толугу менен өчөт. Унаа ээси болсо чукул бурулуштан башкарууну жоготуп, аскадан ары кулап кетишти.
Кулап түшкөн унаа дароо эле өрттөнө баштап, Эдди унаа ээсин карап бир топ эле жарадар болуп калгандыгын көрөт. Тезинен аны да унаадан сүйрөп түшкөнгө аракет кылса, ал адам өз максатына жеткендигин айтып, сен эми оңолдуң дегендей ишарат кылып, Эддинин байланып турган колдорун бошотот. Акыры Эдди болгон аракетин кылып отуруп, сынган айнекти талкалап чыгып аман калат. Бир топ жарадар болуп алсырап калгандыгына карабай жогору көтөрүлүп жолдун жээгине чыгып, өтүп бара жаткан унааны тосуп эптеп шаарга жетет. Тасманын аягында эптеп шаарга жетип келген Эдди кызынын мектептен чыккан убактысына жетишип келип, жөн келбей шайтан араба сатып бергенин көрөбүз. Сыягы бул ага жашоодо берилген чоң белги жана чоң сабак болуп, мындан ары үй бүлөсүн баалап жанагыдай алдамчылык жана уурлук иштерин таштап, жакшы жакка өзгөрүүгө себеп болду. Тасма дал ушундайча соңуна чыккан достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.